И мына оозду чайкоону карагыла. Ооздо эң көп микроорганизм ооз аркылуу өтүшөт. Тамак болобу, суу болобу, башка болобу, сүйлөп атабызбы, аба менен мурдубуздан кирет экен, көзүбүздөн кирет экен, кулактардын терисинен кирет экен. Демек биз ушул ачык турган жерлерибиз дагы сөзсүз түрдө бул жактарды суу менен чайкашыбыз керек экен. Бул намазда кайталанып атат. Бул деген кайра кайталанып атпайбы? Анан жабышып алган нерсе деле ал чыгып кетет. Анан ушул даарат боюнча дагы менин профессорум эми намаз боюнча айтып кеткен, эми алар толук эрежелерин билбейт да. Ошол мынтип айткан жери бар да, мен ушуну фейсбуктарга да көрө кыргытып койдум. Бир тесттер баладан сен кимсиң дегенде мен мусулманмын дейт. Анан сен намаз окуйсуңбу дегенде ооба мен 5 маал намаз окуйм дегенде ошо мынтип айтты да профессор, карагылачы дейт. Намаз мусулмандарды ден соолугун чыңдаганга чоң жардам берген мен деп. Орус менин профессорум ушундай айткан. Бир 2-3 минутталык видеосу бар, мен көп чыгарып коем ушунучу. Демек биз ден соолукту жакшы кылыш үчүн эң биринчи ошо даараттан баштап, андан кийин анан намаздын башка эрежелерин колдонгон. Бул келип эле Алла Таала сен таза жүр, сен ден соолугуң чың болот дегенде эле акыркы точка экен да. Ден соолугуң чың болот, акыл эсиң жакшы болот, жакшы жүрөсүң, жакшы дейсиң деген эле акыркы точка экен. Бул дүйнөдөгү бактылуулук. Бактылуулук ошо экен да. Ошо даарат ал, намаз окуу, башка майда бүт эрежелери бул адамдын ден соолугун чыңдоо экен деп мен буга толук ынандым.